Дүйнөнүн 95 өлкөсүндө курулган белгилүү Виндам мейманканасы эми Кыргызстанда да курулат. Алардын бирөөсү Бишкек шаарында болсо, экинчиси Ысык-Көлдө болмокчу. Курулуш иштерин Энгруп компаниясы жүргүзөт. Азыр дал ушул залда Энгруп компаниясынын жетекчилиги жана инвесторлор ортосунда келишимге кол коюлганы турат. Очень минимальная Спасибо большое. Сегодня знаковый день. Мы сегодня подписываем. Бүгүн биз Wyndham Hotels жана Resorts компаниясы менен долбоорду ишке ашыруу боюнча стратегиялык, инвестициялык келишимге кол коюп жатабыз. Бул биздин өлкөдө туристтик сектордо эле эмес, жалпы мейманкана бизнесин өнүктүрүү жаатында чоң жетишкендик. Биз өлкөбүздү жаңы деңгээлге чыгарууну көздөп жатабыз. Ал эми биздин компания 2023-жылы Forbes журнал тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгына ылайык Борбор Азиядагы эң динамикалуу компания деп танылды. Андан тышкары өткөн жылы биз ISO сертификатын алдык. Бул бизге курулуш компаниясы катары эл аралык деңгээлде трансформацияланууга мүмкүнчүлүк берет. На международном уровне. На самом деле мы давно выбирали. Биз чындыгында эле көптөн бери өнөктөш издегенбиз. Биз ар кандай бизнес түзүмдөрү, ар кандай компаниялар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Потенциалдуу өнөктөштөрдү кылдат тандап, баалагандан кийин дал ушул Энгруп биздин долбоорлорду ишке ашыруу үчүн эң ишенимдүү жана келечектүү өнөктөш экенине ишендик. Анткени бул Кыргызстандагы биринчи бренд долбоору жана бизге аны ийгиликтүү ишке ашыра ала турган чыныгы ишенимдүү өнөктөш керек эле. Так ушул Энгруп финансылык туруктуулугу, башкаруу системасы, аброй жана репутациясы жагынан биздин талаптарга толук жооп берет. Биз Энгруп менен 1 жыл бою сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, негизги ыкмаларды жана бизнес багыттарын аныктадык. Натыйжада дал ушул компания финансылык мүмкүнчүлүктөрү жана тажрыйбалуу долбоорду командасы менен бул долбоорду ийгиликтүү ишке ашыра алат деген чечимге келдик. Могут реализовать данный проект. Wyndham dünyada 9000'in üzerinde otele sahip. Дүйнөдө 9000'ден ашык Wyndham мейманканасы бар. 150'ден ашык өлкөдө иш алып барат. Америка, Европа, Азия, Австралия жана Түндүк Африкага да курулган. Wyndham дүйнөдө эң чоң мейманкана иштетүүчүсү, ар түрдүү инновациялык программалар менен туризм чөйрөсүндө алдыңкы орунда турат. Негизи Рамада маркасы менен Кыргызстанга да салынган. Бирок Wyndham Apart отель катары Борбор Азияда алгачкы жолу курулуп жатат. Ortaklığını yapıyor. Wyndham Hotels Resorts. Дүйнөлүк мейманкана тармагы 95 өлкөдө 9000'ден ашуун мейманкананы камтыйт. Эми ал Кыргызстанда биринчи жолу сервис апартмент форматындагы долбоорду сунуш кылат. Бул эксклюзивдүү долбоор Кыргызстандагы эң заманбап жана инновациялык долбоорлорду түзгөн Энгруп компаниясынын жетекчилигинде ишке ашырылат. Бул деген Кыргызстан үчүн өтө маанилүү. Бул анткени биздин Кыргызстанда мейманканаларды жаңы доорго чыксак деп болот деп ишенем. Анткени бул Wyndham деген отельный сеть дүйнө жүзүндө эң ири. Анан биздин инвесторлор, биздин кыргызстандыктар үчүн бул чоң жана айтып кетти го. Жандай атайын карталар берилет. Алар дүйнө жүзүндө кыдырып жакшы качественно, жакшы сапаттагы эс алууга ошондой мүмкүнчүлүктөрдү алат да. Учурда биз эки долбоорду ишке ашырууну пландап жатабыз. Бишкек шаарындагы Байтик Баатыр жана Донецкий көчөлөрүнүн кесилишинде Апарт отель курулат. Азыркы учурда бул отелдин концепциясы жана архитектуралык чечими бизге 116 люкс номерди, спа борборун, ресторандарды жана барларды курууга мүмкүндүк берет. Экинчи долбоорду биз Ысык-Көлдө ишке ашырабыз. Ал азыркы тапта долбоорлоо стадиясында турат. Учурда долбоордун 95%дан ашыгы аяктаган. Биз азыр өнөктөштөрүбүз менен талкууну дагы да улантып жатабыз. Апарт отель бул апартаменттерден турган турак жай комплекси. Кадимки мейманканадан айырмасы кардарлар апартаментти ижарага алып, узак убакыт жашай алат. Wyndham Апарт отелинде 5 жылдыздуу мейманканадагыдай тейлөө болот. Отелдегидей эле лоббиси, фитнес залы жана спа борбору да камтылат. Дүйнөдө апарт отелдерге суроо талап жогору. Спасибо большое. Сегодня знаковый день.